Assalamu alaikum, menin Sergek Жашоо kanalımның катталуучулары, көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен кайрадан сиздер менен Талайбек. Мен бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен дагы эле болсо ушул бел оору, белден ылдый бутка кеткен оорулар жөнүндө ой бөлүшкүм келип атат. Жашоодо, практикада бизде көп кездешет. Жашы өтүп калган адамдарда мындай тең салмакты кармай албай калган адамдар бар. Тең салмак дегенде кандай? Же болбосо оң бутум тез чарчап калат дейт, же сол бутум тез чарчайт дейт, же болбосо мондай секчеден лестницаны чыгып атканда бир бутунда күч кубат болот да, экинчи бутунда күч кубат анчалык жок. Анан бир жак буту көбүрөөк уюйт. Ушундай белгилер менен ооруп жүргөн жарандарыбыз да кездешип атат да. Эми алардын ошондой ооруудун пайда болуунун бирден бир себеби каерден болушу мүмкүн деген жакты мен сиздер менен сиздерге көрсөтүп, ошону сиздер менен ой бөлүшүп түшүндүрүп кетким келет. Ошол эле мына бел омурткабыз, жамбаш сөөк бул арт жагынан көрүнүшү. Грушовидная мышца деген бар. Орусча аталышы грушовидная мышца. Бул булчуңдун жайгашкан жери өйдө жагы биздин мына крестес деп аталган сөөгкө кошулаттан ылдый жагы келип, биздин жамбаш сөөгүбүздүн арт жагынан кашка желге келип кошулат. Мына ушул булчуңдун аткарган кызматы эмне? Аткарган кызматы биз мына түз басып бара жатканыбызда, чуркап бара жатканыбызда, же болбосо бир буттап турган учурубузда биздин тең салмакты кармап берет. Ушул өзүнүн тонусуну жоготкондо, сөзсүз же оң жактан же сол жактан, кайсыл жактан болсо, ошол жактагы бутубуз жанагыдай болуп, алсыз болуп, тең салмакты кармай албай калып, көп талып кетип, көп уюп калып, ооруп калган учурлар көп кездешет. Эми мына ушул булчуң эмне себептен карасаңыздар, бул өйдө жагы крестеске кошулуп, ылдый жагы кашка желекке кошулуп турганда, мунун асты жагыдан седалищный нерв деп койгон, бутубузга кеткен, бутунун арт жагы менен бутка ылдый карап кеткен жоон нерв тамыры кетет. Могу жерде мен көк сызык менен көрсөтүп койгонмун. Ушул жоон нерв тамыры кетет. Ушул грушовидная мышца канчалык бул уюган сайын жанагы седалищный нерв деген тамырыбыз да кысып калат. Ошонун себебинен биздин ушул белден ылдый жакта таманыбызга чейин, балтырыбызга чейин ооруду пайда кылып берип турат. Албетте бул булчуңду калыпка алып келдирүү үчүн дагы атайын өзүнүн көнүгүүсү бар. Кийинки чыгарылышта мен сиздерге ушул грушовидная мышцага таасир берүүчү көнүгүүлөрдү көрсөтүп кетейин. Бүгүнкү чыгарылышым ушун менен аягына жетти. Аллах Таалам баардыгыңыздарга ден соолук берсин, ден соолугуңуздар чың болсун, оорубаңыздар. Кайрадан менин чыгарылышымда экранда, эфирде жолукканга чейин сак саламатта болойлу. Баардыгыбыз Аллахтын алдыда аманатпыз. Ассаламу алейкум.